78 кошуу 9-дун суммасын табуу үчүн төмөнкү жолдордон туура болгондорун танда. Туура болгон жоопторду танда. 77 кошуу 10. Бул жерде биздин кошуубуз 78 кошуу 9 болчу. Ал эми бул жерде 77 кошуу 10. Бул жерде биринчи кошулуучу 1 санга кичирейип, экинчи кошулуучу 1 санга чоңоюп калган. Эгерде биз 78-ди 1 санга кичирейтсек 77, ал эми экинчи кошулуучуну 1 санга чоңойтсок 10. Демек бул жерде сумма өзгөрбөйт. Анда биз бул жолду тандасак болот. Экинчи жоопту карап көрөбүз. Кошууну аткарып 7 кошуу 8. Бул жерде бизде 78 берилген. Жана анын бирдиги 8, ондугу 7. Ал эми бул жерде 7 бирдик, 8 бирдик берилип калган. Жана ага дагы 9 бирдикти кошуу керек. Демек бул жооп ката. Текшерип көрөбүз. Туура. Кийинки суроону карайбыз. 23 кошуу 63-дүн суммасын табуу үчүн төмөнкү жолдордон туурасын танда. Туура болгон жоопторду танда. Биринчи 20 кошуу 60-ты кошуп, андан кийин 3-тү, андан кийин 3-тү кош. Карап көрөбүз. 23 кошуу 63. Бирдиги 3, ондугу 6. Бирдиги 3, ондугу 2. 2 ондук. 20, 6 ондук, 60. Алгач ондуктарды кошуп алды. Андан кийин ага 3 бирдикти жана бул жерде дагы 3 бирдикти кошуп жатат. 60га 20-ны кошсо 80, ага 3-тү кошсо 83, дагы 3-тү кошсо 86. Демек бул жооп туура. Кийинки жоопту дагы карап көрөбүз. Кошууну аткар. 20 кошуу 68. Биздин биринчи кошулуучубуз 23 болчу. Ага 63-тү кошуу керек. Ал эми бул жерде 20 деп биринчи кошулуучу 3кө кичирейген, ал эми экинчи кошулуучу 5ке чоңойгон. Демек экинчи кошулуучу 3кө чоңоюусу керек эле. Бул жерде экинчи жооп ката. Анда биз туура жоопту тандап алдык. Текшерип көрөбүз. Туура. Кийинки суроону карайбыз. 48 кошуу 35-тин суммасын табуу үчүн төмөнкү жолдордон туурасын танда. Туура болгон жоопторду танда. Биринчи 40 кошуу 30-ду кошуп, бул жерде дагы айтып жатат, алгач ондуктарды кошуп ал. 2 ондукту кошсо 70, же болбосо 7 ондук. Андан кийин ага 8 бирдикти кош. Андан кийин 5 бирдикти кош, 5ти кош. Демек 70ке 8ди кошсо 78, жана 5ти кошсо 83. Демек биринчи жооп туура. Алгач ондуктарды кошуп алды, андан кийин бирдиктерди ирети менен кошту. Кийинки жоопту карап көрөбүз. 48ге 2-ни кош. 48ге 2-ни кошсо 50. Андан кийин 33-тү кош. Бул жерде биринчи кошулуучубузга алгач 2-ни кошуп жатат. Ал эми экинчи кошулуучу 35-ти 2ге кичирейтти. Ал 33-кө барабар. Демек бул жерде дагы сумма өзгөргөн жок. Текшерип көрөбүз. Туура.